Азиялык кыздардын сулуулук сыры көпчүлүктү кызыктырып келет, өзгөчө алардын апапак, туп-тунук беттери. Бүгүн сиздерге азиялык кыздардын ажарынын сырын ачып беребиз. Акупунктура — бул тиш, жаак тараптагы чекиттерди ийне менен дарылоо. Бул ыкма өзгөчө Кытайлардын салттуу медицинасында кенен колдонулат. Анын натыйжасында ооруган организм жакшырып, тери да калыбына келет. Керек болсо майда тырыктар менен тери ооруларынан калган тактар да жоголот экен. Көк чай. Кытайлардын чайды көп ичери белгилүү. Салттуу медицинада теринин оорулары үчүн түрдүү чөптөрдүн кошулмаларын көп колдонушат. Ал эми алардын ичинен эң көп колдонулганы жөнөкөй эле көк чай. Бир нече чыны көк чайды күн сайын ичип жүрсөңүз, териңиз нымдашып, жакшы болуп калганын байкайсыз. Куркума. Ашкана бөлмөсүндө көп пайдаланылган татымал аш үйдүн кожойкелерине сулуулук үчүн да колдонсо болот экен. Кытай аялдары куркуманы жалаң гана тамакка эмес, бетке арналган маскаларга да колдонушкан. Ал кан айланууну жакшыртып, бет терисине жаңы өң берет. Куркумадан даярдалган маска. Даярдалуу жолу: жарым чай кашык куркума, 2 аш кашык ун менен 2 аш кашык сүттү аралаштырып даярдайсыз. Аны бетке сүйкөп 10-15 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Күрүч суусу. Күрүчтүн суусун чыгыштын аялдары терини агартуу үчүн колдонушат. Курамы Е витаминине бай күрүч суусу картаюуга тоскоол болуп, беттеги брыштарды азайтат. Андан даярдалган маска бетти күндүн терс таасиринен да коргойт. Күрүч суусунан даярдалган маска. 3 аш кашык күрүчтү кайнатып, суусун өзүнчө бөлүп алыш керек. Ал сууга бал менен сүт кошуп бетке сүйкөйсүз. Толугу менен кургаганча күтүңүз. Анан артынан күрүчтүн суусу менен чайкап коесуз.